Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков отставкага кетти. Бул тууралуу ал бүгүн парламенттин жалпы жыйынында өз каалоосу менен төрагалык кызматтан кетип жатканын жарыялады. Эң башкысы, мен төрагалыктан кетип атам, бирок саясаттан кеткен жокмун, парламенттен кеткен жокмун. Дагы буюрса, сиздер канча ушул жерде отуруп иштесеңиздер, сиздер менен дал ошончо отуруп чогуу иштешем деп турам. 57 жаштагы Чыныбай Турсунбеков саясатка келгенче чоң бизнести башкарган. Ал 2010 жылы социал-демократиялык партиянын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланып, фракцияны жетектеген. 2015 жылкы Жогорку Кеңештин шайлоосунда КСДПнын тизмесин жетектеп барып, былтыркы жазга чейин кайрадан фракция лидери болгон. 2016 жылы ал кездеги спикер Асылбек Жээнбеков, агасы Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликке бекигенине байланыштуу өз арызы менен кызматтан кеткенде Жогорку Кеңештин төрагалыгына шайланган. Ал эми төраганын орун басары Алтынай Өмүрбекованын айтуусунда, төрага Чыныбай Турсунбековдун кетиши өткөн президенттик шайлоодо айрым талапкерлерди колдобой койгону дагы негиз болушу мүмкүн дейт. Ошол эле шайлоодо бир мындай кандайдыр бир жардам берген жокпу деген дагы ошо өтүп кеткен талапкерге ошондой дагы ой пикирлер айтылып атат. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү отставкага мындай мыйзам түрүндө карасак эч бир негиз жок болчу. Анткени мен ошол төраган менен тыкыз иштеген киши катары айта аламын. Бир дагы жолу регламентти же кайсы башка мыйзамдарды аттап туура эмес иштерди жасаган жок. Парламентти дискредитация кыла турган иштерди жасаган жок Чыныбай Турсунбеков. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күнү кетиши өтө таң калыштуу болду и кетишине себеп деле жок болчу. Көпчүлүк коалициясы КСДП фракциясынын төрагасы Иса Өмүркуловдун айтымында Чыныбай Турсунбековдун төрагалык кызматынан кетишин күтүүсүз деп эсептебейт. Төраганын кызматтан өз каалоосу менен кетүүсү саясий маданияттын өнүгүшү деди Иса Өмүркулов. Мен айтып кетейин дегеним, Чыныбайковичке эч ким басым көрсөткөн жок, эч ким аны бул кызматтан кет деп айткан жок. Бул өзүнүн чечими болду. Биздин партияда калат, саясий кеңеште калат. Ошон үчүн бул жерде эч деле мындай мунун тегерегинде ашык сөздүн деле кереги жок деп ойлойм. Ал эми жаңы кандидат боюнча азыр көпчүлүк коалициянын чечими болот. Биз сөзсүз түрдө бир кандидатты көрсөтөбүз. Процедура боюнча бул жалпы добушка түшөт. Бюллетень аркылуу тайный голосование болот. Ошонун негизинде 50% плюс бир добуш ала турган болсо спикерлик орунга өтүүгө болот. КСДП саясий партиясынын мурунку мүчөсү жана азыркы эркин депутат Жанар Акаев Чыныбай Турсунбековдун төрагалык орундан кетишин шайлоо учурунда жан үрөп бийликтин талапкерлигине иштебей койгону менен байланыштырды. Турсунбеков бийликтин айрым кемчиликтерин айтып атты. Ошол эле убакта ал бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековду ачык колдоп чыккан жок. Үчүнчүдөн ал өзү районуна, облусуна барып алып, жылкыларды союп, Жээнбековго шайлап койгула деп чуркап иштеген жок. Мына ошол бийликтерди мындай канааттандырган жок, нааразылыгын алып келди. Ошол менен мына бизге ким иштебесе, бизге ким жан үрүп иштебесе, мындай калыс туруп алганы бизге жакпайт дегендей мааниде мына Турсунбековду кызматтан кетирүүгө аргасыз кылышты. Өз ыктыяры менен кеттим деп жар салды Турсунбеков, бирок өз ыктыяры менен кеткен жок. Аны мажбурлап мындай кетиришти. Бирок көрдүңөр мына парламент мындай катуу Турсунбековду колдоп, аны кетиргиси келбегендердин саны көп болду. Эгерде эле Чыныбай Турсунбеков кетпейм, мен ордунда иштейм десе, добуш берүүдө ал утуп алмак. Жогорку Кеңештин төрагасы өз кызматынан кетери менен парламенттик көпчүлүктүн жыйынында Кыргызстан саясий партиясынан депутат Дастан Жумабеков спикерликке талапкер болуп көрсөтүлгөндүгү маалым болду. Парламент төрагалыгына сунушталган 4 талапкердин экөөсү өздөрү баш тартканын массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы.